Андан кейін Жеңіс Парпиевич, мына бажы боюнча аябай көп сөздөр айтылып атат да. Мынабы Кытай менен биздин Кыргызстандын товар оборотунун жүгүртүүсү дал келбей жатат. Ушу боюнча кандай иш чара көрүп атасыздар ошол? Же андай боло турган болсо Кытай мамлекеттен албайсыңар ушул данныйдычы? Маалыматтарды алып туруп салыштырбайсыңарбы? Азыр методикасы боюнча уруксат берсеңиз, бажы кызматынын орун басарын жооп берип койсун. Урматтуу Ислам Зиядин Исламович, бул боюнча бир нече жолу Кытай Республикасынын бажы кызматы менен жолугушуулар болгон, Бишкекте дагы, Урумчиде дагы. Булардын методологиясы бир аз башкачалараак болуп атат. Мисалы үчүн бизде тышкы статистиканы формировать эткенде негизги көрсөткүч болуп килограмм көрсөтүлсө, аларда килограмм көрсөтүлбөйт. Бул жооп менимче туура эмес болду окшойт. Алар бергенге даярбыз деп атат. Бирок укук органдары сураштырыш керек анычы. Жөнөтүш керек. Сиз айттыңыз эми транзит деп. Транзит деген ал жөнүндө транзит деп оформителет эми Өзбекстанга, Тажикстанга кеткендерчи. Именно Кыргызстандыкы менен дал келбей жатпайбы ошо Кыргызстан мамлекети мененчи? Жок, Кытай мамлекетинен бизге чыккан биз аркылуу Тажикстанга, Өзбекстанга кеткен товарлар Кытайда Кыргызстанга чыкты деп көрсөтүлүп атат. Стат данныйларды биз салыштырабыз да. Килограммдар баш ошолор и нарктар ошондон туура дал келишпейт. Бул боюнча эгерде сиз айткан туура неме болсо, биз генеральный прокуратура же башка органдар менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу сурат көрөлү. Даярбыз биз, Ислам. Анда силер даяр болсоңор, анда сурамжылоо жөнөткүлө дагы алып келгиле, анан элге ачык болуш үчүн көрсөткүлө да мындай депчи. Ушунун үстүнөн Жеңиш Парпиевич, өзүңүз көзөмөлгө алып туруп ушул ишти аткарып көрүлө. Ар кандай сөздөр болуп атпайбы ошол? Келгиле бир жылдыкын алып көрүлө ошо Кытайдыкы менен салыштырыпчы. Анан ошондо акыйкаттык чечилет бул жердечи. Методика боюнча маалымат беребиз.